Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди жана түстүү тасма берүүсү. Сиздер менен кайрадан болууга кубанычтабыз жана акыркы спорт жаңылыктары менен бөлүшүүгө шашабыз. Андан өсө баштадык. Кыргызстанда биринчи жолу аралаш мушташ боюнча дүйнө чемпионаты өттү. Чемпионат Ысыкөлдүн жээгинде 3-8 август аралыгында өттү. Ал Кыргызстан менен Россиянын айкаш жылына арналган. Ысыкөлгө 17 өлкөдөн 1000ден ашуун катышуучулар келишти. Кененирээк Адилет Каиров айтып бермекчи. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле достор, чемпионат башталды. Бул жерде казакстандык жана өзбекстандык мушкелер мушташка катган учуру. Бул жерде 3 ринг коюлган. 3 рингте тең бойлор мелдештер бүткөн сайын улам-улам мушкелер чыгып мушташып турат. Убакытта кетпейт, зрелище да болот. Аябай толкундан турган учурубуз. Анткени биздин дагы мушкелер чыгып, жакшынакай мелдештерди көрсөтүп аткан учуру. Өзүм да толкундан турам. Камерадан көрүнүп атса керек. Үйгө эрте кайтышат, чыпалагын тийгизсең, апасына айтышат. Көчөнүн балдары мурда мындай болчу эмес. Биздин кезде жигиттердин көзүнө жаш болчу эмес. Көчөнүн балдары үйгө эрте кайтышат, чыпалагын тийгизсең, апасына айтышат. Көчөнүн балдары мурда мындай болчу эмес. Биздин кезде жигиттердин көзүнө жаш болчу эмес. Көчөнүн балдары биздин кезде салымдашып өтчү, жигиттерди эмес кыздарды өпчү. Талкан айткан жигиттер жашын төкчү. Азыр эми көп убакыт өттү, адамдардын намыздары чөктү. Салам жигиттерге көрдүм көптү, азыркылар көрдү көбөлөктү. Арыздарды калтырып жүрүшөт, азыр акыйкатка каткырып күлүшөт. Чыныгы достукту жек көрүшөт, азыр пайдалуу пайдасыз деп бөлүшөт. Мен айтам көзүмө көрүнгөн кепти, түшүнгөн сага сөздөрүм жетти. Калыстап айтамын алган милдетти, каршылар карабананды жетти. Көчөнүн балдары үйгө эрте кайтышат, чыпалагын тийгизсең, апасына айтышат. Достор, жанымда турган бегайым, биздин сборныйдын спортсменкасы. Кандайсыз? Даярдыктар кандай болуп атат? Жакшы, рахмат, Аллага шүгүр, жакшы. Баары сонун Бабур Төлбаев баш болуп бизди ушундай поддержка кылып, баардыгын даярдыгыбыз аябай жакшы. Жакшы күтүп алышты. Буюрса эми бир гана жеңиш алып келиш калды. Биз өзүбүздүн ошол сборный команданын балдарына, баардык балдарына ийгилик каалап, коштоп, дух берип дегендей. Мыкты, канча жыл болду ММА'да жүргөнүңүзгө? Мен 5-6 жыл болду. 5-6 жыл. Бир коронный прием деп коет эмеспи? Барбы сизде ошондой? Мен коронный прием көбүнчө мелдештер эмне менен бүтүрөсүз? Нокаут же болбосо удушение? Меники негизи аралаш, анан көбүнчө бирок колду кайруу ыкмасы. Колду кайруу менен. Ошону көрсөтүп бербейсизби? Ушул жерден көргөзөм. О, мындай эле көрсөтөбүз. Мен партерден или бул жерден деле көргөзсөм болот да. Мына мисалы мен сизди чабам да. Анан мындай кылып туруп эле. Жок, бул жагынан алсак болот. Именно жерде. Мул жагын кыса турбайсыздар ошондо? Бул жагынан алса болот. Бул деле бар. Негизи ар түрдүү бар да. Приемдор негизи айта берсең көп аябай. Бул баягы ММА смешанный болот эмеспи? Бут да бар, кол дагы бар, анан күрөш дагы бар. Мисалы мындай тепкенде сиз кандай защита кыласыз? Ошону көрсөтүп берсеңиз. Мындай тепти? Мындай эле кылып коесуз, Ошол бут сынып кетпейби аны? Жок, ал туура эмес деп алган болсо өзүнүкү сынып кетиши мүмкүн да. Сиз тебесиз го? Мисалы үчүн ММА'де тепкенде кармап туруп бул жагынан урса болот. Мындайбы? Мындай. Бетке тийди, болду, түшүп калдың, э? Болду, до конца же күрөшүп кетсең болот. Мондай кармап туруп. Кара тору ат,
Жакшы мамиледе зат, жаман мамиледе жат. Замандагы бат, гүлөнүп учат. Ошол замат угармандар гүлөрүм угат. Кара тору ат, кара тору гат. Жакшы мамиледе зат, жаман мамиледе жат. Замандагы бат, гүлөнүп учат. Ошол замат угармандар гүлөрүм угат. Ринерга курат, мен сөздү улайм. Мени колдоп угармандар бөлмөнү булайт. Сени колдойт угармандар жасасаң туура. Теңи болбойт угарманга жиндесе урат. Бул заманда рэперлары барына керек. Мен айтам барына керек деп чакырабы директор же болбосо жазабы директор мен. Биздин поезд чыгып аткан экен, ошо сиздер менен отуруп көрүп калалы дегенбиз да. Кандай подготовка болуп атат? Нормально, жакшы. Что ожидаете дегендей? Сонун класс алып бой көргөзөт. Бул жерде сиздер баягы совет берип турат экенсиздер, кеңештерди берип. Ошол боюнча айта кетсеңиз, сиз кыйкырат экенсиз, айтат экенсиз, ошонун баарын угабы биздин мушкелер? Куда калсын? Сиз айткан нерсе болот экен да. Байки болуп көз алдын чыгымыр кайлар кендептир. Менин сөзүм маданият мындай сөзгө жетсин. Кара тору ат, кара тору ат. Жакшы мамиледе зат, жаман мамиледе жат. Замандагы бат, шаңду кыласаттым, кара тору аттым, жеттим десең чаптыр, заман өзү каптыр, түзүм көңүл саттың, достукту байлыкка сатып, түзүм көңүл жаттың, окуп көрүп жазганымды мындай мамит таптым, кээ бир сөздөр түшүнүксүз аны сырга каттым, кечирип кой пайдасыздан кемедири яктың, кээ бир элдер айласыздан угууну антты, үн алгыдан угарманды үйүнө узаттым. Спортчу Юлия Фернас 5 күн катары 5 толук айранмен аралыгын өттү. Ал күн сайын 3,186 чакырым сүзүп, 180 чакырым шайтан арабатып, 42,2 чакырымдык марафондо чуркаш керек болчу. Кыздар арасында анын жыйынтыгы борбор Азиядагы эң жакшы көрсөткүч. Юлия бул челленджге 100 күндүн ичинде 100 Ironman дистанциясын басып өткөн ышкыбоз триатлончу Джеймс Лоуренс тарабынан шыктандырылган. Бул адамдык мүмкүнчүлүктөрү чексиз экенин далилдейт. Мен кийинки челленджди баштайм деп айта албайм. Анткени бул өзү менен өзү болуп кетет. Юлиянын челлендждери дайыма күтүүсүздөн башталат.
подготовка, честно говоря. Юлиянын челлендждери дайыма эң сонун. Это вот Чынын айтсам, Юлия абдан улуттуу спортчу. серьезный спортсмен. Салам достор. Бүгүн биз сиздерге темир адамдар жөнүндө айтып беребиз. Болушу мүмкүн эмес деген сөздөргө каршы туруп, спорттук максаттары бүтпөгөн инсандар жөнүндө. Бул спортчулар табиаттын кандай гана сыноолору болбосун, баардыгын жеңе алат. Күчү жок болсо дагы, көзүнөн жаш куюлса дагы өз максатына жетишет. Жакында эле Владислав Шулико Берметибиз ысык көлдү узунунан сүзүп өттү. 1 жыл мурун болсо, жөөгүлүк Даниэл Жээнбеков 444 чакырымды түзгөн жолду Даниэл чуркап өткөн. Пандемия дала знать, что Пандемия адам жашоосу баа жеткиз экенин далилдеди. бесценно в голове Башыма ысык көлдүн айланасында чуркаш керек деген ой келди. бежать вокруг скуля. Нужно Мен финишке келериме аз гана адам үмүт кылышты. единицы только могли просто надеяться на то, что я финиширую, и все. Старттын алдында Даниэл ангина болуп ооруп калды. Докторлор менен кеңешип, спортчу өзүнүн максатынан баш тарткан эмес. Күн сайын тоонун арасында Даниэл 90 чакырымдан чуркаган. Өткөн рекорд тууралуу спортчу көзүнө жаш алып эстейт. Азыр. Башкы максат бир гана кайрымдуулук эмес. Ар бир адамдын аң сезимин оңдоп, жашоосун спорт менен толтурууну максат көздөйт. Жана ошондой эле биздин темир айым Юлия Фернас 7 областтан 7 Ironman'ди өтүп, бүткүл өлкөнү шок кылган. Бул максатка жетиш үчүн Юлия көптөгөн татаал окуяларга кабылды. Бирок ошого карабастан көпчүлүк ишенбесе дагы челленджди аягына чейин чыгарды. Андан бери 1 жыл өттү. Юлия кайрадан спорттук кийимдерин даярдап, жаңы челленджге аттанып жаткан учуру. Эми Юлия 10 Ironman'ди аткарууга жолго чыкты. Бирок тилекке каршы 5 Ironman менен гана бүттү. Оор жаракат көйгөй жаратты. Бирок ошого карабастан Борбор Азияда болгон биринчи жетишкендик. В прошлом году Юля проходила 7-кратно по областям. Өткөн жылы Юлия 7 аймакта 7 жол өттү. Ал 8 күндүн ичинде 6 жарымда өткөн. Бул жолу биз 10 дистанцияны 10 күндө өткөндү чечтик. 24 сааттын ичинде калыбына келип, уктап, тамактаныш керек болчу. Бирок тилекке каршы 6-чы күнү Юлиянын буту абдан шишип кетти. Бул жекшемби күндүн ысыгы ички органдарга таасир этип, анан буттарга жетти. Дарыгер улантууга тыюу салды. Ага карабастан биз абдан кубанычтабыз. Анткени Борбордук Азия өлкөлөрүндө жана мурдагы Советтер Союзу өлкөлөрүндө мындай жыйынтыкка эч ким жеткен эмес. Можно сказать, запретил нам продолжать. Но мы очень довольны 5-кратно, потому что среди стран СНГ и бывшего Советского Союза нет девушек, которые проходили хотя бы 3-4-кратно. Адинай Сейил багында спорт сүйүүчүлөрүнүн чогулушу болуп өттү. Коноктор спортчулардын басып өткөн жолу менен таанышып, Кыргызстандын керемет жерлеринен спортчулардын колу менен тартылган видеороликтерди көрүп отурушту. Жана ошондой эле Ironman челленджди кантип өтүш кереги жөнүндө маалымат алышты. Биринчи эле суроо, өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Азыр баары жакшы. Челленджди өтүп жатканда булчундарыма аябай күч келиптир. Ошондон улам өзүмө келиш аябай оор болду. Мне пришлось приходить в себя. Бутуңузга жаракат алдыңызбы? Ооба. Бул денемдин ысып кетишине байланыштуу болду. Бөйрөгүмө басым аябай катуу болуп, бөйрөктөн буттун тарамыштарына өтүп кетиптир. Азыр ушундай фиксатор менен жүрөм. Бирок бул аз эле убакытка чейин. Менин бул жолду башташымдын себеби Америкада болгон 100 Ironman рекорду. Америкалык спортчу 100 күндө шаардын ичинде 100 Ironman'ди толтурган. Мен дагы шаардын ичинде кылып көрүүгө чечтим. 7 областты кыдырып, 7 Ironman'ди чуркап өткөнгө караганда 10 Ironman шаарда кылган жеңилирээк болсо керек деп ойлодум. Юлиянын айтымы боюнча, бул жөн гана башталышы. Биздин темир айымга эч нерсе каршы тура албайт. Я раньше думал, что я хоть немного... Мен кичине болсо өзүмдү ышкылуу спортчумун деп ойлогом. Көрсө андан алыс экенмин. Биздин деңгээлибиз жана физикалык даярдыгыбыз өтө эле айырмаланат экен. Уровней разная физическая подготовка. Честно говоря, я не знаю, из чего сделано. Чынын айтсам, Юлия эмнеден жасалганын билбейм.
Бул жерде 10 күнүн ичинде 10 аралыкта өтүш керек болчу. Чынында мен анын максаты аткарылды деп ишенем. Анын негизги максаты адамдарды спорттун айланасына чогултуп, бириктирүү болчу. Менимче ал тапшырманы 100% аткарды. Было сплотить вокруг себя людей, вокруг спорта, объединить. И я думаю, что задача выполнена на 100%. Адилет Каиров, Юлия Коновалова, Бекболот Асанакунов, ТВ1 KG. Ал эми аралаш мушташ боюнча чемпионат жөнүндө улантабыз. Турнир согуш өнөрү жана спорттук уюмдардын саны боюнча уникалдуу. Мушкерлер джиу-джитсу, аралаш мушташ, грэпплинг жана муай-тай сыяктуу спорттун түрлөрү боюнча күч сынашты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз пансионатка келдик. Азыркы учурда чемпионат, Азиан чемпионаты ММА боюнча башталды. Мушкерлер өздөрүн көрсөтүп жатышат. Бул жерде болсо столовая, кафе, шведский стол менен бардык спортсмендер үчүн жана коноктор үчүн биз жаңы эле тамактарды жеп келдик. Аябай сонун, мыкты тамактар жасашыптыр. Ошондой эле бул жерде бассейн. Эгер сиздер үчүн көлдүн градусу жакпаса, же болсо погода бузулуп калса, бул жерге келип бассейнге түшүп кетсеңиздер болот. Ошондой эле өзүңүздөр көргөндөй шар, карагылачы, кандай гана керемет. Барып түшүп, жакынкы тоолорду жана ушундай эле бардык чемпионатты асмандан көрсөк болот. Биз болсо улантабыз, кийинки кадрлар сиздер үчүн биздин мыкты мушкерлердин бойлору. Y'all already know the dog gotta talk every single time I come here, niggas know I gotta do it. Yes, I gotta do it, and I gotta kill him, and I gotta hit him. Just hitting one nigga, gotta make him stupid. Only got 41 seconds just to give a nigga shit. Every single bitch I gotta use it. Son, but a nigga blew it, and I can nigga the microphone, and I make a motherfucker lose it. And I make niggas jump, and I back niggas up. She in the back of the truck, little mommy wanna fuck, and she really wanna suck. When I'm finished with it, then we go in the back of the club, and we do this shit again, a nigga pronto. Hit the better the booty to beat it like a bongo. Banging on the pussy like a nigga named Alonzo. Head game crazy to make it a head honcho. Man, cause I took his bitch, and now we think he macho. Somebody better call my cops, yo, before we run up inside of that nigga little condo. Put him in the box, send a nigga in the cargo. Cargo? Shut a nigga down, fake bitch. Throw a bottle and you shut a nigga mouth. Come and follow, then you stand up on the couch. Let us swallow niggas know we in the house. He's cold. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чемпионат, Азиан чемпионаты ММА боюнча уланууда. Азыркы учурда биз 56 килограммдагы мушкелдердин мушташын көрүп турган учурубуз. Мынакей финалдык беттештер. Бардык командаларга ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса биздин командага жакшынакай медалдарды алат деп күтөбүз. Кыстаны проходтарын жаса. Колмен баста, аяқпен бастама. Оң қол ұзын, түсіндің ба? Аяқпен тепкен кезде ол сен қолмен күтіп жатыр. Түсініп жатсың ба? Қолмен баста. Açılasın ey. Ey çıdavaysın mı? Ey karakterini görgözbeysin mi? Ey. Cengiz gerek, altında alış gerek ey. Биздин дагы команда мыкты-мыкты медалдарды жана биринчи орундарды алды деген ойдомун. Азыркы учурда биз ошол спортсмендерди уткан биринчи орун, экинчи орун алган спортсмендерди күтүп аткан учурубуз. Андыктан биз менен болуңуздар, жана сиз ошондой эле YouTube'тан же Facebook'тан көрүп жатсаңыздар, подписка кылып, катталып жана лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар. Атым Кайров Адилет, сиздер үчүн 3 күн бою ысык көлдөгү болуп жаткан Gamma Revolution аттуу жакшынакай форумду жана ошондой эле ММА боюнча Азия чемпиондугун тартып жүрөбүз. Азыркы учурда спортсмендерди күтөбүз. Ушундай рингде жүргөн учурубуз. I'm with the gang, and we bout to go up. Switching lanes, it's a thing every time we show up. You a lame, and you so below us. Bet your hope she know us, cause you know we glowed up. We stay down. Маке, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай жакшынакай маанайда жана биздин Кыргыз Республикасынын желегинин алдында
Азиянын ММА боюнча чемпионатын бүтүрмөкчүбүз. Бул ТВ1 KG телеканалы сиздер үчүн Ысык көлдөн ушундай жакшынакай репортаж даярдап келдик. Менин атым Кайров Адилет жана ошондой эле Бекболот Асанакунов камеранын алдында. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, бизден алыстабаңыздар жана ошондой эле спорт менен машыгыңыздар, бизнес жүргүзүңүздөр, ошондой эле жакшынакай маанайда жүрүңүздөр. Сиздер менен болгонума сүйүндүм. Көрүшкөнчө. Ошентип биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз аяктайт. Сиздерге чын ден соолук, өзүңүзгө болгон ишеним жана баардык иште ийгилик каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди жана төстүү тасма берүүсү болдук. Саламатта калыңыздар.